Ассаламу алейкум достор, менин атым Максат. Эгерде сиз бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда сиз көптөн бери Кытай туурасында, Кытай менен бизнес туурасында кызыгып изилдеп жүргөн адам болсоңуз керек. Бул видеого жөн кирбесеңиз керек. Андыктан ушул каналга жалпы эле Кытай боюнча бизнес тууралуу кызыгып жаткан болсоңуз, көптөн бери же Кытайдан бир товар заказ кылам деп жаткан болсоңуз, анда ушул каналга туура түштүңүз десем болот. Каналга катталып, жаңы видеолорду көрсөтүп турсаңдар болот. Мен бул Кытайдагы бардык чындыктарды, бардык Кытайдагы бизнестерди сиздерге көрсөтүп нетип турамын. Кытайга келгениме бүгүн 3-күн болду. 3 күндөн бери мына контенттерди тартып Инстаграмга, өзүм Максат Аманов 1 деген Инстаграмга ал жакка чыгарып атамын контенттердичи. Ютубка дагы ошол эле маалыматтарды чыгарып турам, кененирээк чыгарып турам. Кытайдын базарларын, заводдорун, дагы кайсыл шаарларга келсе кандай товарлар бар. Мисалы, бул Кытайда ушундай экен. Бир районунда жалаң спецтехникаларды чыгарган болсо, бир районунда жалаң кийимдерди чыгарат экен. Ушундай Кытайдын өзгөчөлүктөрү туурасында сиздерге жакшы пайдалуу маалыматтарды берип турам. Себеби Кытайга биринчи келем деп жаткандар болсо, билип алып келсеңиздер, сиздер акчаңыздарды бир канчага үнөмдөсөңүздөр болот экен бул Кытайдачы. Ошондуктан каналга катталып кетиңиздер, мен сиздерге көрсөтүп турамын. Кытайга биз 1 февраль күнү келгенбиз. Бул жакта билесиздер, Кытайда февраль айычы, бул жакта жаңы жыл болуп, 1 ай бою кытайлар эс алышат экен дагы. Көпчүлүк базарлар жабылат экен. Азыр эми бүгүн 6 февраль, азыр 10-уна чейин иштейт экен. 10 февралга чейин иштейт экен. Анан 10-унан кийин уже кытайлар тарап башташт экен каникулгачы. Дагы да болсо, мына азыр ошого чейин дагы Кытайдын базарларын, заводдорун азыр кыдырып жүрөбүз. Биз негизи жакшы бир бизнес идея менен бул Кытайга келгенбиз. 1 февралда ушу Алматыдан Пекинге учуп, Пекинден бир күн баягы улуу Кытай сепилин көрүп, ошол жакта айланып, анан бул жакка немеге Ханчжоу деген шаарга учуп келдик. Ханчжоу шаардан анан Иу деген шаарга учуп келип, азыр Иудан заводдорду кыдырып жүргөн убагыбызда. Заводдорду кыдырып жүргөн убагыбыз. Анан Кытайда дагы бир бизнес айта кетчү нерсе. Кытайда 4 мезгил бир убакта болот экен да. 4 мезгил бир убакта болот экен. Жаз, жай, кыш бир убакта болот экен. Мисалы, Пекинде 15 градус суук болсо, ал эми азыр Иу шаарында мындайча айтканда күз экен азырчы. Эми жамгыр жаап, эми бирок жашыл экен. Анан дагы башка шаарлар, мисалы, дагы башка шаар мени тамакка чакырып атат. Дагы башка шаарларында жай мезгили да бар экен да. Азыр ошол жака дагы барайлы деп, негизи эле Кытайды ушу көрсөтөлү, өзүбүз дагы үйрөнөлү деген максатта ушу Кытайга келдик. Азыр эми бүгүн отелден чыгып немеге кирип атабыз. Бул каналда ушундай влог чыгып турат. Кытайда болгон нерсени болгондой көрсөтүп, эч кандай жасалмасычы. Кирели, азыр мына YouTube'га видео тартып аттым эле. Мына өзүмдүн неме агам экөөбүз келгенбиз бул жакачы. Анан бул жерде неме базарлар бар экен. Кытайдачы, бул Иу шаарында ушундай базарлар болот экен. Ар бир мындай дом деп коебуз го, бизде домдордун түбүндө базар болот экен. Булар жөнөкөй магазин эмес экен. Буларда бир товарды издесең, 1000ге чейин заказ кылсаң болот экен да. Анан 1000 штука чейин заказ кылышың керек экен. Андан сырткары эмне? Анан бул базарлар ушундай экен. Баягы заводдон бир чоң немелер заказ кылат го. Ошол заводдон заказ кылганда алып кетпей калгандарды ушул жакта арзан мындай копейкага эле сатып беришет экен да. Арзан, өтө арзан экен могулорчу. Ошондой жактарын, Кытай туурасында ушундай кызыктуу маалыматтарды мен YouTube каналыма чыгарып турамын. Анан сурооңуздар болсо дагы Кытай боюнча эмнени билип берейин, эмне кызыктырып жатат, айтсаңыздар болот. Анан бул жакта ушу Кытайда көптөн бери, 10-15 жылдан бери ушул жакта жашап, ушул жакта иштеп, бардык заводдорду, бардык базарларды, кайсыл жерде арзан, кайсыл жерде кымбат, ошонун баарын билип калган адам менен дагы сиздерди тааныштырамын. Андыктан каналдан алыстабай көрүп туруңуздар. Сурооңуздар болсо комментарийге жазып коюңуздар. Ассаламу алейкум. Азыр биз тамактанабыз. Анан узунураак блог тарт десеңиздер, узунураак тартып турамын. Эми бул мындайча айтканда биринчи таанышуу неме видеосу болду да. Мен өзүм негизи көптөн бери 5-6 жылдан бери YouTube тармагында иштеп келем. Бирок өзүмдү эми азыр көрсөтүп, мындай экранга чыгып атам десем болот да. Андыктан бир аз сүрдөп атышым мүмкүн.
каналга катталып кете бересиздер. Сурооңуздар болсо жазыңыздар. Кемчиликтерди бара түздөп, жакшы мындай YouTube'га жакшы кыргызча контенттерди тартып чыгарып турабыз. Андыктан барыңыздарга ассаламу алейкум.